ey kızım meni alып kaldым деп, ай кызым басып бери деп. Бардым. Барсам, монда бир бучак ай ал убактагылар деги эмени гонорарды мүшөктөй эле алчу экен. Сөзүнө ар бир сөзгө алчу да, тамгасын. Укмуштай алчу экен да. Анан ал убакта мынандай Кытайдын баштыгы жок ба, тыкытып салып берген. Анан жанагындай сарга каска салып берип атыптыр кыздар. Анан мелочи калды ар жакта. Мен агай десе деп колун шилтелеп, аны мени карап ал дагыны бери деди. Мен кучактаган туалеттин жанында мондай бир стол туруп, столдун үстүнө койдук. Аны оро деди, ородум. Жанында бир кодойгон бир жигит жүрөт. Анан аны ороп, анан кийин эме кылдым. Көтөр деди, баяны көтөрдүм. Байлагандай жок, баягы менде минтип келатасынан өзү аябай жай тоодон минтип эле кулап келаткан кишидей болуп жай басат. Советскийден Терезинский менен Киевдин бурчуна келгенче тирне ысыктап тердеп чардап келтабыз да. Келгенде магазинге кирдик, кыздар суу берчи деп. Азыркылар чай бер, азыркылар бирдемен презентация жасайчы, болсо бирөөнүн жолго атаган болсо эле чай, тамакты эле тилеп турушат. Анан ал киши бирке суу ичти. Анан залыбыздын башында мындай стол турчу, ошол жерге койдум мен. Ассак пачка 100 сомдук, 50 сом, 25 сомдук, 3 сомдук, 1 сомдуктар бар экен. Кыздар биз 10 чакты кыздар иштечүбүз. Анан кийин баягы кыздар барып турса эле мындай эметтер эле сууну ичип алып отуруп, төбөдө болуп отурган киши анан кийин 2 сомдук пачка бар экен, мен жакшы помню да, ошону алды дагы мынтип түртүп коюп жанагы 2 бала жанагы ээрчил жүргөнгө берди. Мен 2 чөнтөгүн салганда жоготпой үйгө эме түз кеткен деди да. Караколдон келсе керек. Караколдон келген ушакта. Ал кетти, анан кийин бир маалда бир пачка 3 сомдукту мындай түртүп койду дагы, алда калганын оро деди. Кирпич койгонсуп ородум. Мындай бирдене коюп, анан баягы сарга каска ороп, шпагат менен байлап, анан жанагы бир пачка 3 сомдук эме, силер мага чай ичкиле, бул силердин эмгегиңер, биздин жазган эмгектен дагы силердики күчтүү элге эле таратыш керек балдар, эмне кой мону деди. Баарыбыз карап турабыз. Бир ошол убакта ошо менин курамымда жетейин деп калган бир эже бар болчу, Райма деген. Анан баарыбыз жалдырап эле калдык. Бир маалда баягы пачканы алды дагы колунун аркасына алып алып алия менен Дзержинскийге түштү, үйгө кетип баратат. Бул киши биздер сынадыбы. Эмнеге муну чыта, анан бир пачка 300 сом. Ал убакта 300 рубль деген кандай чоң акча да. Эмне кылабыз деп баарыбыз турабыз, отурбай агайдын аркасынан карайбыз. Эмне кылып бирөөгө берем дегенде же бизди сынап атабы. Ал убакта эгерде контрольный эме деген бар болчу, тиги КРУ деп койчу, анан кийин народный контроль деп койчу. Ошолордун бирөө келчү болсо бизди барып шахмат чыгарып агайдын өзүндө эле бир топ сүйрөмөк. Чымбык алып кетипчи. Жаныбыз чыгып атат. Андай кичинекей акчаны инкассатор менен түкчүбүз да. Анан баягы отуруп беребиз, барып карайбыз, кетип баратат. Тоголонуп эле өйдөгөстө. Ошо менен тиги Бөкөнбаевтерге кетти, ошояка кетип бурулуп көрүнбөй калды. Это ушул бир түшкө жакын биз чай иче турган убак болчу. Биз чайды ичпей калдык, обед ичпей баягы 3 сомду пачканы кайтарып аркы терке чуркап жүрөбүз. Кайра келип калабы деп. Эмне кайра келип калсачы, балдары келсечи, аялы келсечи, тийби ошону бир жанагы бир сасык бирдемени жаап коет го, бирдеме менен көрүнбөсүн деп. Сары кагаз менен мындай комой кылып жаап коюп, баарыбыз аркы терке басып жүрөбүз. Кыткылыктап күлөбүз бир туруп. Оюңардын баары ошол акчада. Акча анан кийин ошентип атабыз. Бир түшү болду, кеч кирди, саат 7-де жабат. Жок, агай жок. Эч ким келген жок. Эмне кылабыз анан, эже эмне кылабыз деп баягы эми биз жашпыз эми. Тиги эжеден сураса, эмне болсо ошо болсун, давай ала дагы жүргүлө. Ресторанга баралы дедик. Анан анда билесиң, престижный деп койчу, бул автовокзал жактагы ресторан, Алатоо деген ресторан бар эмеспи? Ошо бардык. Анан барсак ичинин баары түтүн, элдер быкышыкы, эми саат 7-де жапсак жайдын күнү бир где-то 8-дерде бардык да анан жаккан жок аярчы. Акой эми эшикке чыктык. Эки жакты карап жүрөбүз, ууруу болуп жүрөбүз баарыбыз тең. Анан кийин эки жакты карап анан бир маалда айттык эме. Эмне кылалы?
Анан эже айтып калды, жүр Совет базарында тиги Сусамыр деген ресторан ачылып атыр, ушул жака баралы деп. Эми ал киши кичине эл менен чай ичип ресторанды көргөн киши да. Күйөөсү чалы бар, анан биз эмне кайдагы ресторан, биз баягы кинодон башканы билбейбиз да. Бул кайсы жылдары бул жолду? Бул деген 80 ошондо Кайнар булак деген китеби чыккан. По-моему 83-жыл бул. 80-жылдан башканда. Ошондо экен. Анан кийин ал кишини тың эле болчу ошондо. Анан барып мунун Сусамыр ресторанына бардык. Анан баягы муну короткондон да коркуп атабыз. Төлө десечи депчи. Ошо менен барып заказ бердик, бир шампанский алдык, анан бирдемеси менен ичпейбиз, эже ичти. Биз буртап татып айтыр, арабызда дагы эже бар болчу. Бир подружкасын чакырды. Барып ичип баягыны акчаны эми калганы бар да. Эжеге тимде зордуктап сумкасына салып койдук. Сиз алып жүрүңүз депчи. Анан үйгө эжени таксиге салып үйгө алып кеттип, албайм дейт. Биз ал дейбиз, кыжылдап баягы гүлдө отурабыз, тамак ичтик. Жете билбейм канча акча көрөт, билбейм, эже төлөп аткан. Анан ошо менен эртеси дагы келдик, эртең менен келдик. Дагы жок, кечке кеттик, жок. Анан кой эмне болсо ошо болсун деп, анан кийин баягы эже отуруп алып, анан ар жакта подсобкасы бар болчу, анан баягы бөлдү. Барысы бир 10 болчубуз, биз техничкадан бөлөк 10 болчубуз, аны дагы болушунча бөлүп, сен мынчалык тарынба деп, баягы өзүбүздүн эме статус боюнча бөлдү да. Анда мен старший продавец болчумун. Анан кийин эле тиги калганын коюп койдук, тамак ичебиз деп. Коркконубуз, ошол акча түгөнгөнчө биз Сыдыкбеков агай келбес экен деп коркуп жүрөбүз да, эстеп бизден сураса төлөшпүрүк. Ошондо Түгөлбай Сыдыкбеков жана Кайнар булакка бир 5000ден 10.000 рубльге чейин алган го, Ой, аябай көп алыптыр, эсимде, азыр эсимде да жок. Ал мен ошо Кайнар булак деген китебин жазып берген мага атай, көтөрүп келдиң депчи. Ушул мен үйдөн жоготтумбу же бир жерден жоготтумбу, Кайнар булак, Сарногоев агай жазып берген, көп эле жазуучулардын баары колтамга жазып берет да мага. Анан кийин ошол жыл чыккан ошо Кайнар булактын гонорарын алдым деп ушинтип айтканда. Анан кийин баягы акча жоголду, агайды да унуттук. Ошо ойдон чыркап баягы 300 рубльди бөлүп, ошондогу азыр отурсам, ошондогу биздин бир 10 киши 8 кишинин зарплатасы экен. Ошондо эң эле көп алганыбыз 70 рубль, 110 алчу. Баягы мен 110 сом алчумун, старший деп. Анан кийин тигилери болсо 68 сом, ушундай. Ошондо эле китеп дүкөн белесизби? Ошондо эле китеп дүкөн болчу, ошондо эле эме болчу, бул кыргызский, жалаң кыргыз китеп болчу. Анан карабайсың адан эмгеги. Жазуучулардан анан бул кишинин колу өтө ачык болчу. Мен ошол убакта көп деле окуп жүрдүм. Кийин тамашалап, Түмөнбай Байзаков агай бизге көп келчү да. Ал киши ар өткөндө бир күнү шоколад берчү мага. Бага шоколадтай кызсың, шоколад же урушпагыла, талашпайды. Эми ал шоколад деген кандай шоколад деп, мындай жанагы монетадай болгон шоколад чыккан эсимде бардыр. Ошол чөнтөгүнөн эрибей кантип жүрөт билбейм, дайым эле ошондон ар өткөндө бир өткөндө бизге чыштап кетет. Анан ошондо ошо Түмөнбай Байзаков агай айткан, ал кишинин колу ачык, коркпойлогола келбейт аны. Биз айлабыз кеткенден 1-2 жазуучуга айтып жибердик да. Ушинтип таштап кетти, анан кийин биз жок кылып койдук, эмне кылабыз билбейбиз деп. Ал киши андан кийин эчен дагы встречага келди, чогулуп Сыдыкбеков агайчы. Деле оюнда да жок, эчтекеде сураганда жок, кызым деп, өзү анда мында оолжуп сүйлөгөн, жай баскан, бир өзүнчө бир коңуздай болуп басчы да. Анан көркөмү аябай сонун болчу да. Анан ошого карата мен мына эстелигине мындай нааразы болом да. Эми биздин жакшынакай ушу маданияттын бейнеси жакшы чыкпай калды дейсиз да? Бейнеси жакшы чыкпай калды. Китебин деле башаламан кылып чыгарды. Мен укканым боюнча 15 томдукту. 15 томдук кылган менен элге жеткен де жок. Азыр эле нуска чыкты. Көргөн да жок. Том деген илгери томдо чыкканда тигине манастай болуп, супер обложка менен сонун болуп мынча том деп чыгарчы. Ар кайсы китептерден чыгарды. Мындай айтканда, грубо айтканда апаке-сапаке кылып чыгарып таштады да буларчы. Бул китеп менен ошол эмеге чатакташып жүрүшкөнүн угуп калдым.
7 миллион 500 миң бөлдү деген уккам. Калп экен чын экенин билбейм. Жана 15 китап. Ар бири 1000 нускадан чыгып тур. Ошондой анан кийин эстелигине деп эметкен. Анан эми ошондо орто жолдон ушул биздин Кыргыздын жүзү, биздин мурунку жазуучулардын баары тең, классик жазуучу деди, койчу Арабаевтан бери Тыныстан, ушулардын баары кыргыз элинин жүздөрү да, кыргыз элинин түптөрү да, тамыры бүтпөйдөн. Ушуну кенен кесири эле жакшынакай кылып эле жаркыратып эле эл келгенде. Ана мына жерде да Муктар Аязовдуку турат го, мына паркта. Эмненен Годойду бир чоң таш деле коюп койгондой, казактардан деле, тууган туушкандардан, тияктан, элден деле кирген кеткенден уялыш керек да. Намыс деген болуш керек да.